Kutman geçiңiздер менен, урматтуу кыргыз элим. Мен Темирбек Тимур Сабырбеков, Афган согушунун ардагери. Бүгүн дагы ушул сиздер менен өзүмдүн оюмду бөлүшөйүн деп чечтим. Акыркы күндөрү ушул Кыргызстанда болуп аткан окуялар боюнча, внешний саясат боюнча ушул өзүмдүн жеке оюмду айтып кетким келди. Мен ошол Кыргызстанда азыр болуп аткан иштер боюнча мындай тереңирээк ойлонуп, анан өзүмдүн так оюмду айткым келди. Мынакей кандай эме болуп атат. Мына Садыр Нуркожоевич президентибиз тиги баш эсиме түштү. 20-жылы ошол эмне болгонун, кандай болгонун, ошонун баарын тең ошо оюмдагы элес болуп, ошонун баары көзүмөн учуп болгон оюмду ушул сиздерге айтайын дедим да. Ошол кезде элибиз олку солку болуп, президентибиз Сооронбай Жээнбеков, мурунку президент, баягы шайлоолордо болгон ар кандай элдин нааразычылыгы күчөп, ошол толкундоолор болуп, ошол чоң эмеге айланып кетти да. Бул кандай десек, төңкөрүш деп койсок болот. Ошол жерге да мен катышкам. Эмне болгон, ошол жерде түнкү саат 3-4 чамасында ошол ак үйгө кирип, биз жанагы патриоттор эң биринчилерден кирип барып, ошол жерге мародерство болбосун деп, талкаланбасын, ал жалпы элдин эмеси деп, ар кандай жарандарыбыз болгон. Ошол оюнун баары ошо талкалап кетиш керек тигибу деп. Бирок биз колубуздан келген аракетти жасап, ошол 7-чи этажга кирип, ошол жерде мен лично ошол жерден сейфти баягы сүйрөп бараткан жерден токтотуп, ошол жерди биз охрана калып сактап калганбыз. Баарын печать этип, эч кимди жолотпой, ошол жерде уюшулуп 150 бала, патриот кыздарыбыз да болгон. Анан подвалда болсо оружиялар болгон, ошо ак үйдөчү. Ошол жердин баарын биз ордуна келтирип, карап, эч кимди жолоттурбай, ошол жерге тартипти сактаганбыз. Эми эң негизгиси биздин оюбуз ошол баардык эменин баарын тең СГУ болобу, ошо мамлекеттик органдарга өткөрүп берүү максат болгон да. Анан элибиздин жалпы ою ошол Жапаров Садыр Нуркожоевичке ошого ишеним жараткан ошол кездечи. Баары элибиз ошол жерде чыгып, канча топтолгондордун баары тең Садыр, Садыр, Садыр деп жаңырып, ошол жерде биз чогуу кыйкырып турган күндөр да болгон. Мен аябай ошол биздин бактыбызга ушундай адам келип калганына мен ушунчалык азыр сүйүнөм. Эми Садыр Нуркожоевичти мен буга чейин тааныш элем. Аламедин базарында Феруза деген ошо ресторан бар. Ошол жерге биз кошуна той берип, ошол жерге барып, ал кезде Садыр Нуркожоевич депутат болчу. Именно ошол кезде Көмтөр жөнүндө ошо суроолорду көтөрүп, трибунада аябай катуу сүйлөп, оппозиция болуп турган кез болчу. Анан баягы жакын отуруп калды, бирок антракка чейин учурашкан жокмун. Ошол кезде анан тойду билесиздер да, ар бир эмеге чыгып сүйлөйт. Анан ошол антракка чейин туруп, анан
антракка чыкканда ассаламу алейкум деп инем сиз менен сыймыктанам ушинтип жакшы оюңду айтып атасың деп мен бир топ сөзүмдү айткам. Анан ошол жерден мен Тимур Афган согушунун ардегери болом деп таанышкан болчубуз. Анан Садыр Нуркожоевич да ошол жерде туруп мен да бир жерге жанында эле бир ресторанда дагы бир той болот эле ошол жака барып коюшум керек деп ошо шашылып кетип калдым да. Ошондо эң биринчи мен таанышкан ушу президентибиз менен. Анан кийинки жолугушуу ошол Ак үйдө эч ким кабыл албай турганда биз 11 күн ошол жерди кайтардык. 11 күнүн ичинде ошол ким келет ушул бардык жанагы сейфти оружияларды Ак үйдөгү ценный жана буюмдарды кимге өткөрүп беребиз деген чоң суроо турду. Ошол кезде информация келди, мына исполняющий обязанность Садыр Нуркожоевич болгондо премьер-министр болуп. Ошол кезде ошол моментте эле 1-2 күндөн кийин келип калды. Анан ким бул жерде старший деп 7-этажга көтөрүлгөндө мен менен учурашып, анан мындай тааныгандай болуп сүйлөшүп, анан жакшы байкелер эме кылыпсыз, ушундай батырларча ошол жакта сактаган турбайсыңар деп ошол жерден эме кылып, анан СГнын балдары келет азыр 1 сааттын ичинде өткөрүп бериңиз баарын деп ошол жерден мен саат 12 түнгө чейин калып ошол жерде опись болуп баардыгын өткөрүп бергенбиз. Кийинки жолугушуум болсо мындан 2-3 жыл мурун Көлгө барып калдык. Чолпон ата домодук. Ошол жерде мен 1-2 коттедж арендага иштеткем. Ошо ал жерде леченияга Голубой скулдун жанында да ошол жерге ошол эс алуучулар менден сураганда да сиз эме сүйлөшүп бербейсизби, тиги жакта аппаратура бар экен Голубой скулдо, ошол жерге лечение алалы деп. Анан ошол күндөрдүн бири экен, ошол кайсы күн июльдардабы ошол. Анан барып калдым. 3-этажга көтөрүп чыксам, охрана байке отуруңуз бияка деп ошол жерден эме кылып калды. Анан ал жерден мен дагы охраналар мындай серьезный эме кылган, бул ким келип калды деп ойлодум. Анан 2-3 секунд өтпөй эле ошол жерден эшик ачылып, мындай проходдон. Анан карасам эле Садыр Нуркожоевич чыгып келатат. Ошол тишке келиптир да леченияга. Муну айтып атканымдын себеби эмне? Ошол бул адамдык сапаты. Эч качан адамды мен деле көрмөксөнгө салып мындай өтүп кетсе деле болмок да. Анан мен тура калып эле эме кылсам, мени карап мынтип токтоп, анан Садыр деп экөөбүз учурашып калдык. Байке кандайсыз деп. Анан мен айттым, ушундай сизге 1-2 жолу мындай ушул боюнча жанагы бизде да погибшийлер болбоду, көздөрүнөн ажырап калгандар болду. Ошо урукчандар болуп калды, ошол кезде жарадар алгандар. Ошол боюнча мындай кирип коеюн деп анан ойлогом. Телефонду ошо жардамчысына айтты, жазып алыңыз байкени, мен жакында кабыл алам деп. Анан ошо боюнча биз деле жолуга алган жокпуз, мага чалган жок. Анан мен деле ага деле умтулган жокмун. Мамлекет башчысы эми убактысы жок. Турцияда жүрөт да, Америкада тиги аябай мен аны биз түшүнөбүз. Анан кийин мына ушул теманы айтып атканымдын себебинин баары тең кандай гана Садыр Нуркожоевичти кандай гана могу тегерегиндеги жанагы должность сурап, анан кийин жана советник болуп алып кирип алышып, анан ушундай эмелерди кандай десем, туура эмес плас эмелерге кабылып калышып, канчасы мындай туура эмес ишке барып алышканы, ошону менен аябай президентибизди мындай көп жерден мындай туура тоскоол кылып койгондой болду да менимчечи. Эмне үчүн биз туура ойдо жүрүшүбүз керек. Менде деле кээде ошол канча жылдан бери таанышкан, мага должность бер, мен тиги бул, мен сизди тааныйм, тиги бул деп андай деген сөз да болгон эмес да. Биз реально жалаң эле мамлекетибиз
Kırgızstan önüksün деген тилекке. Ошол могу тегерегинде жүргөндөр мындай чынчыл болсун, таза адамдар болсун депчи. Азыр эмне болуп атат? Өзү эле Садыр Нургалиевич карап, мен дагы мындай эме болом да. Бир жагынан аябайм ушундай тоскоол эме болуп калган. Подвайт этет да баягычы. Ишенген көп мынакей жанына келгендердин баары тең эмне болуп атат? Ошондой болбош керек да. Эми айтарым, президентибизге как гарант Конституции мыйзамды бекемирээк кармап, баардык тармактарда ушу туура мыйзамдык сактап, мамлекетибизди өнүктүргөнгө, ушу жол ачканга, ушул президентибизге жардам бергенге баарыбыз дайым болушубуз керек да. Анан эми элибизде тынччылык болсун, өнүгүп өскөн мамлекет бололук. Мына Сингапурду салыштырам да. Кичинекей эле өлкө экен, суусу деле болбоптур ошондо. Биздегидей болуп, жанагы байлыктары деле жок экен. Бир эле жанагы ошол жерден корабльдер өтүп, жана соода жүргүзчү экен. Андай өлкөлөр жанында деле көп болгон экен. Бирок однако жана Ли Куан Лю деген ошол лидери келип, кандай гана тартипке салып, азыр кандай өнүккөн мамлекет болуп турат. Садыр Нуркожоевичти дагы баарыбыз элибиз ар кайсы жактан ар кандай сөздөрдү айтпай, кайра жакшы жака умтулуп, өнүгүү жолуна түшүшүбүз керек. Урматтуу элим, элиме ишенем, астыбызда өнүгүп өскөн, ошол дүйнөдөгү бир алдыңкы мамлекеттерге кошулабыз деген жакшы ойдомун. Кудай буйруса баары жакшы болот. Ошо менен көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта болуңуздар.